Бүгүнкү күндө кайрымдуулук жасаган инсандар көп. Алардын катарын толуктап келе жаткан Супер келин конкурсунун жеңүүчүсү Бегимай. Бегимай үй бүлөсү жана бир туугандары менен кайрымдуулук иш жасады. Бегимайдын мындай кадамга барганынын себеби колу буту жок, жумушка жараксыз, көп балалуу үй бүлөлөрдү көп кездештирчү. Ушуларга канткенде кайрымдуулук кылсам, канткенде ушулардын жүрөгүн жылытсам деп көп ойлонуп жүрүп, акыры өз максатына жетүүнүн бир жолун тапты. Ал алгачкы кадамын Борбор калаадан баштап, Жарыктык коомдук фондунун колдоосу менен муктаж үй бүлөлөрдүн башын бириктирип, аларга колунан келген жардамын көргөздү. Жогоруда кайрымдуулук көргөзүлгөн үй бүлөлөр күтүлбөгөн жерден баалуу белектерди алып, сүйүнгөндүктөн көзүнө жаш алып, айта турган ыраазычылыгын мукактана толук жеткире албай, жүрөктөрүнөн кубанып, ыраазы болуп жатышты. Биздин келечек коомдук фондго анан Бегимай эжеге Алла ыраазы болсун. Мен да эмне айтып болчумун, ушул рызкыга дагы беришти. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Жакшы рахмат. Биздин келечек коомго чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Бегимай, сага рахмат. Биз күткөн деле эмеспиз, чын айтканда. Бүгүн айтыңар маарек болсун. Сага ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, дайым ушинтип элибиздин ыраазычылыгын алып жүрө бер. Ишиңе ийгилик. Алла ыраазы болсун. Биздин келечек фондуна ушундай айт майрамына карата кылып аткан ушундай маарекесине терең ыраазычылык билдиребиз. Ушуну кылдырып бератканына өзүлөрүнө миң эселеп, жүз эселеп, миң эселеп кайтып келсин. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баарын колдоп тур. Жокта продукты менен. Ушунда кандай бир жакшылык кылган болсо, өзүлөрүнө миң эселеп, жүз эселеп кайтып келген болсун. Бүгүн биздин келечек фонду жана Бегимай эже ушундай ар дайым бизди унутпай, дайыма ушундай иш-чараларга чакырып, дайыма колдоп келет. Учурдан пайдаланып, Бегимай эжеге жана биздин келечек фондуна ыраазычылык билдирем. Ошо биздин келечек Бегимайга ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип элге кызмат кылып жүрө берсин. Жакшылыктар болсун. Бүгүн ушундай айт күнү жардамчылык кылып, Супер Бегимай инвалидтерге жардам берип аттыр. Чоң ыраазычылык айтабыз. Бегимай чоң Аллах ыраазы болсун. Ушу улуу күнү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көңүл буруп атканыңызга чоң рахмат. Биздин келечек коомуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бегимай эжеге Алла ыраазы болсун. Ушинтип бизге кайрымдуулук жасаганына чоң рахмат. Бегимай эже, чоң рахмат, сизге айттыңыз маарек болсун. Ушундайлыгы сизге Алла ыраазы болсун. Ушу уюштуруп айтып аткан организаторлордун баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Ушунча мүмкүнчүлүгү чектелген инвалидтерге жардам берип аткандарыңарга чоң рахмат. Бегимай, ушинтип күн помощь берип аткандарыңарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү уюштуруучуларга Бегимай, Гүлзар, силерге Аллах ыраазы болсун. Дагы чоң иш-чараларды уюштура бергиле. Мына Кудайдын улук күндө кандай тилек кылсаңар, дуа тилектер өзүңөргө кабыл болсун. Ошо ыраазычылык силерге. Бегимай, чоң рахмат ушинтип ушу айтта бизди ыраазы кылып, сени дагы Кудайым ыраазы кылсын. Балдарыңдын урматын көр. Ушу бүгүн кайрымдуулук кылып атыпсыздар. Бегимай эжеге рахмат, ыраазычылык. Айттыңыздар майрек болсун. Кайрымдуулуктарыңыздар дагы улана берсин. Бул акыркы жол болсун, чектелбесин. Рахмат сиздерге. Алла ыраазы болсун. Ушу орозо убагында бардыгына калчтык менен чакырып, жакшы мамиле жасап, урматтап сыйлаганыңарга рахмат. Баарыңарга ден соолук. Бегимай, силерге да ден соолук, Гүлзарга да ден соолук, баарыңызга ден соолук болсун. Эң биринчи дүйнөдө ден соолук керек экен го. Ден соолугуң болсо, анан калган баардыгы боло берет акырындык менен.
Бегимай мындан ары токтоп калбай, бул ишимди кеңейтип, көбүрөөк жардам бергенге болгон күчүмдү жумшайм деп үмүттөнөт. Бегимай кайрымдуулук кылгандардан жалгыз эмес, анткени ага колуна кол, бутуна бут болуп, жардам колун сунган мыкты инсандар арбын. Бүгүнкү айт майрам менен биз 51 кишиге ушундай бир кичинекей продукт дайындадык. Бизге спонсорлор бар. Мындайча айтканда демөөрчүлөр Зина момундай идиш жууй турган каражаттарды жана биздин келечек фондунун бул жаңы кадамдары ошол жерде ушундай бир аз болсо дагы бир аз биздин мүмкүнчүлүгү чектелген 1-2 группадагы майыптуулугу барларга жардам катары берип жатабыз. Бир күндүк болсо да майрам болсун деп жана көп балалуу энелерге жана эки көзү көрбөгөн ушундай майыптуулугу бар жарандарга биз жардам берип жатабыз. Кандай кылып кайрымдуулук кылабыз деп, же болбосо кайрымдуулук кылат элек деген биздин майыптуулугу бар 1-2 группадагы ушундай жарандарга жардам беребиз дегендерге 0502 7600 WhatsApp номери же болбосо 0706 148 169 Ошка номерлерине чалсаңыздар, ошол жерден биздин өзүбүздүн төрайымдар менен же болбосо генеральный директорлор менен жолугуп, сиздер бере турган жардамдарды ушундай кылып туруп, ар дайым өз ээсине так дайыма жеткизип турабыз. Бүгүнкү биздин келечек коомуна жана ушул супер келинчек Бегимай Романова чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Биздин фонддо 50дөн ашык ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Ошолордун атынан терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздерге чың ден соолук, узун өмүр, ушул бизге кылып аткан жакшылыктарыңарды Кудайым Аллахым миң эселеп кайтып берсин. Бул келечек кайрымдуулук фондусунун кыла турган иштери алдыда. Биз алардан көптү үмүттөнөбүз жана үмүтүбүздү үзбөйбүз.